Соц тармак колдонуучусу витаминдердин жана дарылардын кабыктары ашказанда эрибей турганын айткан видео тарады. Мисал катары ал дарыны сууга эретүүгө аракет кылып, ашказанда да ушундай процесс болоорун белгилейт. Суу ашказан ширесинен дагы күчтүү эриткич. Мен бул таблетканы сууда эретүүгө 5 мүнөт аракет кылдым. Эрибей койгонунан стаканга салып, дагы суу коштум. Эриген жок. Мындай таблеткалардын кабыгы эмнеден жасалгандыгы таңгагында жазылып, ал дээрлик бардык учурда желатин болуп саналат. Бирок айтарым, желатин буга караганда сууда тез эрийт. Эми ушундай витаминдер менен организмиңди чыңдоону каалайсыңбы, ойлонуп көрүңүз, дейт автор өз видеосунда. Факт-чек KG бул маалыматтын чын төгүнүн аныктады. Видеонун автору суу ашказан ширесинен дагы күчтүүрөөк эриткич деп билдирет. Текшеребиз. Ашказан ширеси кычкыл реакцияга ээ болуп, андагы pH 1,5-дан 3,5 түзөт. Курамында туз кычкылдыгы жана тамак сиңирүү ферменттери болгондуктан ашказан тамак ашты, анын ичинде желатин капсулаларынын негизги компоненти болгон белокторду оңой эритет. Ал эми суудагы pH 7-ге барабар болуп, нейтралдуу чөйрө болуп саналат жана курамында заттарды эритүү үчүн кычкылдык же ферменттер болбойт. Айтсак, pH шкаласы 0-дөн 14-кө чейин болот. Анын 7-ден төмөн жагы кычкыл заттарды жана 7-ден жогору щелочтук заттарды билдирет. Демек, суу менен ашказан ширесинин курамы бири-бирине такыр окшобойт. Капсулалар дарылардын жагымсыз жыты жана даамынан сактоо үчүн колдонулат. Мындан сырткары, капсула дарыны жарык, кычкылтек, булгануу жана микробтордон коргойт. Капсулалардын ар кандай түрлөрү бар. Желатин, крахмал негизиндеги ичегиде гана эрүүчү кабык менен капталган капсулалар. Алардын эң кеңири тараганы желатин капсулалары. Дароо эриген кабыктар ичиндеги дарыны организмге мүмкүн болушунча тез киргизүү үчүн иштелип чыккан. Адатта желатин чочконун жана бодом алдын терисинен, ошондой эле чочконун жана бодом алдын сөктөрүнөн жасалат. Дүйнө жүзү боюнча желатиндин 46%дан ашыгы чочконун терисинен, 29,4% бодом алдын терисинен, ал эми 23,1% чочко жана бодом алдын сөктөрүнөн жасалат. Бул мусулман жана жөөт керектөөчүлөр үчүн олуттуу маселе болгондуктан фармацевтикалык компаниялар желатинди эчкинин терисинен чыгара башташты. Желатин капсуласынын ичиндегилер кабык эригенде чыга баштайт. Алар ашказанга 1 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин убакыт аралыгында кирет. Желатин капсула ашказандын кычкыл чөйрөсүндө эрий баштайт жана препаратты бөлүп чыгарат. Орто эсеп менен желатин капсулалар ашказанда 15-30 мүнөт ичинде эрийт. Бирок бул убакыт капсуланын курамына, өлчөмүнө жана организмдин жеке өзгөчөлүктөрүнө жараша өзгөрүшү мүмкүн. Организмге белгилүү бир убакыт менен же ашказанда эмес ичегинде сиңүүсү керек болгон витаминдер жана дарылар бар. Бул учурда таасири кечиктирилген капсулалар колдонулат. Таасири кечиктирилген капсулалар ашказандын кычкыл чөйрөсүндө эрибей, ичегиге кирүү максатында иштелип чыккан. Мындай капсулалар 1-2 саатта эрийт. Ал эми таасири узартылган капсулалар дарыларды күнүнө бир нече жолу кабыл алуунун зарылдыгын болтурбоо үчүн андан да узагыраак убакытта эрийт. Мындай капсулалар 4-12 саатта эрийт. Жыйынтык жалган. Биринчиден, видеонун автору эритүүгө аракет кылган дарынын аталышын айтпагандыктан, видеодо кайсы түрдөгү капсула көрсөтүлгөнүн тактоо мүмкүн эмес. Экинчиден, суудагы pH нейтралдуу болгондуктан эксперимент үчүн ылайыктуу эмес. Үчүнчүдөн, желатин капсулаларынын кабыктары ашказандын кычкыл чөйрөсүндө толугу менен эрийт. Ал эми таасирлери кечиктирилген жана узартылган капсулалар ичегилерде эрийт.